Урматтуу депутаттар, мен кыскача билдирүүм бар эле, уруксат берсеңиздер. Биз расмий сапарда жүргөн мезгилде биздин өлкөбүздө бир топ саясий оош кыйыштар болуп кетти. Буга бардыгыбыз күбөбүз. Ушу менин дарегиме дагы бир топ сөздөр айтылып, мен айтып коет элем. Биринчиден, урматтуу депутаттар, урматтуу кыргыз элим, мен бир эки адамга же бир адамга кызмат кылбайм. Мен кыргыз элине, кыргыз парламентине кызмат кылып келатам. Мындан кийин дагы кыргыз элине, кыргыз парламентине, кыргыз мамлекетине кызмат кылам. Ошондуктан мени бир эки адамга же бир адамга байлаган туура эмес. Кудайга шүгүр, мынакей өзүңүздөр билесиздер, 2022 жылы 5 октябрда Жогорку кеңештин 7-чи чакырылышына төрага болуп шайландым. Ошол күндөн ушул күнгө чейин бардык аракетимди Кыргыз Республикасынын парламентинин кадыр баркын арттырууга, ушул жерде кыргыз мамлекетине, кыргыз элине, келечегине маанилүү, керектүү мыйзам долбоорлорун, мыйзамдарды жана маанилүү мамлекеттик чечимдерди кабыл алууга өзүмдүн салымымды коштум деп айта алам. Бүгүнкү күндө Кыргызстанда стабилдүүлүк, эң башкысы саясий туруктуулуктун жетишкендигинин негизинде мына өлкөбүздө өсүп өнүгүүлөр болуп атат. Бизде ушундай саясий маданият болуш керек. Саясий маданият болуш керек, эч кандай бир ыз учуусу жок. Ар кандай бир бүдөмүк ойлорго талкуу жаратпастан мен өзүм ушундай чечим кабыл алдым. Бүгүн Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин төрагасы кызматынан өз эрким менен кетүүгө чечим кабыл алдым. Бул менин жеке чечимим. Мага эч ким басым, кысым көрсөткөн жок. Ага жол да бербеймен. Бул менин мүнөзүм ошондой. Ошон үчүн сөздү көбөйтпөйүн дедим. Бизде стабилдүүлүк болуш керек. Урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич баштаган саясий реформалар толук аягына чыгыш керек, саясий туруктуулук болуш керек. Мына ушул максатты көздөп, мамлекетчилдик сезим менен мен ушундай чечимди кабыл алып отурам. Мен чечимимди колдоп бериңиздерди суранам. Мени Жогорку кеңештин төрагасы, Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин 8-чи чакырылышынын төрагасы кылып, чоң ишеним менен шайлаган ушул жерде бардык Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңештин депутаттарына терең ыраазычылык билдирем. Ошол эле учурда Жогорку кеңештин аппаратына терең ыраазычылык билдирем, аппараттын кызматкерлерине. Барыңыздар, сак саламат болуңуздар. Мен азырынча эч жака кетпейм, эч жака барбайм. Ушул жерде сиздердин араңыздарда катардагы депутат болуп, ушул өлкөнүн келечегине кызмат кылууга даярмын. Кыргызстан, өзгөчө кыргыз парламенти саясий маданият жагынан, саясий процесстер жагынан, көп жагынан өзгөчө мына алысталбаганда Борбор Азия өлкөлөрүндө эң алдыда мындай мыкты саясий үлгүнү, саясий маданиятты көрсөтүп келатат. Нурланбек Тургунбек уулу, сиз төрага катары жакшы иштедиңиз. Өзгөчө мына сиз менен бир топ жыл биз тыгыз иштештик. Өзүңүздүн кыргыз элине ак кызматыңызды өтөдүңүз. Бардык жерде Кыргызстандын кайсы булуң бурчу болбосун, сиздин жүзүңүз жарык, таза иштедиңиз. Парламентте саясий оюндарга көп учурда дайыма мындай чекит койдуңуз. Өзгөчө мына Кыргызстандын Жогорку кеңешинде иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүүдөн баштап, жалпы кыргыз тили боюнча конституциялык мыйзамга чейин ушул тилге чоң көп кызмат кылдыңыз. Ошол эле биздин репрессияга тартылган ата бабаларыбызды актоо мыйзамы боюнча, билим берүү мыйзамы боюнча мындай системалуу мыкты мыйзамдардын ишке алышына төрага катары ошол жерде туруп салым коштуңуз. Ошондуктан биз сиз менен иштешкенибизге дайыма сыймыктанабыз. Сиздин ишмердигиңизди жогору баалайбыз. Эр жигиттин башына нелер келип, не кетпейт деп коет. Ошондуктан бул жерде кимдер гана келип, кимдер кетпеген. Кызмат колдун кири дейт. Ошондуктан сиз муну мындай абдан жеңил кабыл алып, жүзүңүз жарык кетип аткандагы бул ар бир жетекчиге буйруу бербейт. Ошондуктан кайда болбосоңуз аман болуңуз. Кесиптеш катары биз сиз менен дайыма ушул жерде тыгыз чогуу иштешебиз. Рахмат чоң. Эми бүгүн ошол мамлекетибиздин баягы саясий туруктуулугу үчүн мамлекетибиздин дагы алдыга жылып өнүгүш үчүн деп бүгүн өзүңүздүн
арызыңызда билдирип айтып кеттиңиз. Мен сизге ар дайым колдоп, коштоп келгем, сизди сыйлап келгем. Даже мен ачык эле айтайын, сиз менен ушу жерде чай ичишип, кол алышып, бир тууган болгонбуз. Мен сизди ар дайым сыйлайм, урматтайм. Ден соолукта болуңуз, ошол кыргыз мамлекети үчүн, кыргыз эл үчүн дагы көптөгөн салымыңызды кошуп, кызматыңызды кыла бересиз деген үмүттөбүз. Рахмат. Мен эми азыр элдин атынан сүйлөгүм келип атат. Эл өкүлү болгондон кийин мына 2 күндөн бери кыргыз мамлекетинде элдин баары түмөн түйшүктүү ойдун төгөрөгүндө эл абдан кыжаалат болуп турат. Бул эмне болуп кетти деп. Ушунчалык саясат тездик менен өнүгүп атат. Саясий кырдаал, саясий абал кандай болгон учурда дагы адилеттикти туу тутсак, бирөөнүн артынан бычак сайып иш кылганды токтотсок, мамлекетте саясаттын эң чоң чордону саясат ушул жерде болот. Мен мына кече күндөн бери айтып атам, ушул жерде коллегалардын баарына. Ай, каглайындар, төрагабыз турат. Нары бери чуркап, артынан бычак урмай токтотолу. Парламентте төрага эч бөлүп жарган жок. Адилеттик үчүн айтып коеюн мен. Бардыгына тегиз мамиле кылды. Кана кимди бөлдү, кимди жарды чыгып айткыла. Келгиле, А деди эм Б дейли. Кимиңерди бөлүп жарды? Көрүнгөн ушакты, көрүнгөн саясатты зуулдап жеткирип аткандар болду. Бетке айталы да. Бетке айталы. Эл бизди карап турат азыр. Ушу 2 досту да уруштурган ушу ушакчылар болду. Президенттин жанындагы вице-премьер-министр кече чыгып алып айтып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтин кылган ишин жөн эле жокко чыгарып атат. Камчыбек Кыдыршаевичтей болуп ошол вице-премьер элге иш кылсынчы. Соц тармактын бир маселесин түшүнбөй туруп, жөн эле блогер жүгүрүп чыгып, тиги чакырык жасап атат. Кимдир бирөө элди бөлүп жарып салгандай. Кана элдин бөлүп жарылганы? Эл бөлүнүп жарылган жок. Каглайын, кыргыз элинен айланайын. Эл бөлүнгөн жок. Элди бөлүп жарган, мо саясатты кылган ушул бийликтегилер болуп атат. Ошол вице-премьер элди бөлүп жарып атат. Чакырык жасап атат. Мен дайым адилеттикти айтам. Тарых үчүн айтып коелу. Бүгүн мүмкүн эл душманы көрөр, мүмкүн бизди адилеттик айтканыбыз үчүн бүгүн бир кодулоолорго каларбыз, чыдайбыз. Чоң саясатта жүрөбүзбү? Бул жерге парламентке чыдаганыңар келгиле. Кээ-бирлер жүрөт, комфорт зонадан чыкпай. Мамлекеттин майнасын алып атат. Ошонусуна курсан. Эл, кыргыз элинин шору, эгерде биздин саясат таза болбосо, элдин шору. 2 дос деп, мына эл 2 дос деп эркелетип айтып коет. Жакшы маанисинде. 2 достун ынтымагындан бузгандар болду. Кана кимин Камчыбек Кыдыршаевичтей чегараны чечүүдө мен ошол вице-премьерлерге айтар элем. Кыйын экенсиң, социалдык маселени биринчи орунга коюп койбойсуңбу? Президентке күйөр экенсиң, элге күйөр экенсиң. Бүт проблема социалдык маселелерде жылган. Оюңузду аягына чыгарып алыңыз. Ошон үчүн парламент чоң аянтча президент менен Камчыбек Кыдыршаевичти ымалага келтирип, ынтымакка келтире турган ушул жербиз. Кегиле бир кайрылуу кылалы. Токтотолу. Ел бир атасынан айрылып калгандай абдан кыжаалат болуп чалып атышат. Токтотолу, эми ачуу чындыкты кимдир бирөө айтыш керек. Мына мен ошол туруп берейин. Келиңиздер, барыбыз чогуу бир президентке кайрылуу жасайлы. Болбойт мындай деп. Чогуу келдиңер. Оор учурларда чогуу көтөрдүңөр жүктү. Жөн эле ушинтип эле Камчыбек Кыдыршаевич жөнөкөй киши эмес, айланайындар. Кечетен бери күтүп атам да ушул жерде жанында жүргөндөр ошо кишинен. Бүт жыргалын көргөндөр жанында жүрүп. Бир гана Үмбеталы чыкты, рахмат Үмбеталыга. Мен кечетен бери ойлонуп атам, кимдир бирөө айтар бекен, жигиттерден кимдир бирөө мындай чыгып, ушул 2 дос урушпаш керек, жараштыралы деген сөздү айтар бекен деп аттым эле кечетен бери. Мына ошонун курмандыгы болуп отурат төрага. Бул кишинин мен бир канча жолу эч кимди сатпаган, бир канча жолу күбө болгонмун.
Жигит деген жигитче кетет монтип. Мына өзүнүн арзы менен кетип атат. Мына азыр угуп отурабыз бардыгыбыз. Ошон үчүн мен келиңиздер, эми жогорку кеңеш чоң аянтча берге келип эле күн өткөрүп күн тартибин карап коюп кете бербестен саясатка аралашалы. Кризистик абалда туруп берели биз дагы. Мен барыңыздарды чакырам, ынтымакка чакырам барыңыздарды. Бөлүнүп жарылууга эмес, ынтымакка чакырам. Рахмат. Мына бүгүн кызмат бул түбөлүктө эмес, сиз элдин өкүлүсүз, өкүл бойдон калып атасыз. Бул трагедия кылып көңүлгө албай турганда маселе. Албетте бул үч бийликтин бир бутагы, чоң саясий орган. Урматтуу кесиптештер, Камил Абдыразаков азыр бир жакшы сөз айтты да. Бир жагы жогорку кеңештен өздөрүн пиар кылып, саясий окуяларга негизсиз негиздүү аралашпаганы да жакшы. Түшүнүп түшүнбөй, билип билбей сүйлөбөгөнү да жакшы. Акыркы окуялар боюнча болуп аткан мына президентибиз Садыр Нуркожоевич Конституциялык сотко кайрылды. Мыйзамдуу чечим болот. Ал эми ортодо 20 жылдан бери мамлекет кантип түптөлдү, барыңыздар билесиздер. Ошол эки адамдын жанында жүрүп, көптөгөн мамлекет үчүн кызмат кылдык. Президенттин да Камчыбек Кыдыршаевич да жөндөмүн, аракетин, пейилин, мамлекетчил экенин жакшы билебиз. Камчыбек Кыдыршаевич өзүн, үй бүлөсүн тобокелдикке салып, өмүрүн сайын мамлекет үчүн эмне деген иштерди жасады. А бирок бүгүнкү күндө мамлекет кызматкерлер, саясатчылар пайдалануу убакыттан ал кишине жаман сөз айтуудан биз өйдө болушубуз керек. Биз кыргыз эли элге, мамлекетке кызмат кылган уулдарын сыйлай билишибиз керек. Кызматтабы, кызматтан эмеспи? Ошондо жаштарга келечекке стимул болот. Мен мамлекетке кызмат кылам, жумуштан кетем, элим баалап алат деген. Урматтуу кесиптештер, мен бардыгыңыздарды ушундай түшүнүү, билүү менен мамиле кылууга чакырам. Президентибиздин ишине ийгилик, Конституциялык сот өз чечимин берет. Кыргыз мамлекети күчтүү өлкөгө айланат. Адам кызматка келет, кетет, бирок мамлекет туруктуу болуш керек. Рахмат барыңыздарга.